Трансparency Казакстан коомдук фонду Евразия экономикалык биримдигиндеги аткезчиликти азайтуу үчүн Союзга мүчө өлкөлөрдүн баж бекеттеринде биргеликте көзөмөл кылууну сунуштап, казак премьер-министри Бакытжан Сагынтаевга кат жолдошту. Катта Кыргызстан 2020 жылга чейин алган жеңилдикке ылайык төккөн акчасынан көп акча алып жатат. Бирок ошол эле маалда Кытай менен Түркиядан кирип жаткан товарлардын айрым бөлүгүнүн бажы төлөмү жашырылып жатат дешти. Бажыдагы айырма Дүйнөлүк соода уюмунун статистикасында эле көрүнүп турат. Ага ылайык Кытайдын статистикасы менен Кыргызстандыкы 3-4 эсеге айырмаланып, бул Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттерге соккурууда деп айтылат. Трансparency Казакстандын казак премьерине жазган катында. Эксперттер бул маселени ээптеги өкмөттөр аралык экономикалык кеңешинде талкуулоону сунуштоодо. Эске салсак, Казакстан 2017-жылы 10-октябрда аткезчиликке байланыштуу деп Кыргызстан менен чек арасын жапкан. Бирок ал мезгил президент Атамбаев казак президентине жагымсыз сөздөрдү байма-бай айтып турган маал эле. Чек ара жаңы президент келген соң ачылган, бирок бажыдагы аткезчилик 1 жыл өтпөй кайра көтөрүлө баштады. Турмуш сайты Кыргызстандын облустарында кыздын калыңы канчалык айырмаланат сурамжылоо аркылуу эсептеп чыккан. Ооба, байыртадан келе жаткан кыргыз салтына ылайык кызга калың берилет. Бул динде дагы бар экендиги айтылат. Эгер үйлөнө элек болсоңуз, бул маалымат сизге керек болуш керек. Турмуш сайты адаттагыдай эле эң кымбат калың төлөнө турган аймак деп Талас облусун тапкан. Таласта кудалардын сүйлөшүүсүнө жараша учурда 100 миңден 500 миңге чейин калың берилип жатыптыр. Экинчи болуп Жалал Абад облусу. Эгер сиз Жалал Абадтык кызга үйлөнөм десеңиз, капчыгыңызда 150 миңден 350 миң сомго чейин каражат болушу керек. Андан кийин Баткен, Ош, Нарын, Ысык көл облустарында жалпы жонунан калыңдын баасы көп айырмаланбайт, 100 миңден 200 миңге чейин. Ал эми Чүй облусунда калыңдын эң аз өлчөмү көрсөтүлгөн. Кыргызстандын Орус Чалыш деп айтылган аймагында калың маанилүү эмес сыяктуу 100 миң сом же такыр эле албай койгон учурлар да бар делет. Ал эми кыздын себи аймактарда калыңдын көлөмүнө жараша берилиши мүмкүн. Бирок бардык учурларда эмес дейт.